Жер сатууга жаза күчөтүлөбү. Бул багытта мыйзам долбоорун Юстиция министрлиги иштеп чыкты. Мыйзам жер сатуунун кыныгын алган уюшкан топторду тыюуга багытталган. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитети мыйзам долбоорду карап, биринчи окууда жактырды. Жердин менчик ээлеринин жана жерди пайдалануучулардын мыйзамдуу укуктарын коргоо болуп саналат. Бирок акыркы жылдары өзүңүздөргө маалым болгондой, республикабыздын аймагыбызда жердин максатын бузуу менен колдонуу, жерлерди бөлүү, алардын түшүмдүүлүгүнөн ажыратуу, суугат жерлерге алып келүү боюнча тенденциялар көбөйүп, максатты багыттуу эмес жерлерди, турак жайларды куруу менен мыйзам бузуу менен бир топ кварталдар пайда болуп, бул азык-түлүк коопсуздугуна маселелерди жаратып келүүдө. Буга чейин жер мыйзамын бузгандарга 200дөн 500 эсептик көрсөткүчкө чейин айып пул салынып келген. Эми мыйзамга каршы чыгып жер саткандар 100 000 сом айып пул төлөп 12 жылга эркинен ажыратылат. Жер ээси да жоопкерчиликке тартылат, анткени акыркы жылдары жердин максаты бузулуп, айыл чарба багытындагы жерлерге турак жай салына баштаган. Бул жерде урматтуу депутаттар, буга чейин ушул 60-беренеде сот тарабынан колдонуучу кошумча жаза чараларын колдонгондуктан бул жерге жер мыйзамдарын бузууда, жердин максаттарын бузууда, аларды жанагы суугат тармагынан чыгарып, алардын категорияларын өзгөртүүдө мындан ары биз аларды кошумча жаза катары ал жерди калыбына келтирүү абалындагы белгилеп кетип. Соңку 1 жылдан бери Кыргызстанда уруксатсыз курулган үйлөрдүн жерин мыйзамдаштыруу жараяны жүрүп жатат. Анда уруксатсыз курулган үйлөрдүн жерин мыйзамдаштырууга айрым жер участокторуна мунапыс берилген. Бул үчүн 40 райондо 20 шаарда 60ка жакын комиссия иштеп жатат. Бул фундаменттер, анан курулган үйлөр, мыйзамсыз жерлерге курулуп калган үйлөр, фундаменттердин саны 16199. Бирок райондордо түзүлгөн комиссияга мындан да көп арыздар келип түшүп атат. Себеп дегенде, мунун арасында ар кандай себептери бар. Ошо 291ге кошуп, таптакыр эле 291-токтомго туура келбеген, эрежеге туура келбеген жерлерди, бая коррупциялык элементтер менен кетип аткан жерлерди мыйзамдаштырып алабыз деген дагы аракеттер көп болуп атат. 16199 объектини, мурдагы аныкталган объектини толугу менен комиссиядан өткөрүп, 291-токтомдо каралган, ошо токтом негизинде кабыл алынган жоого туура келгендердин бардыгын мыйзамдаштырып, колдоруна мамлекеттик актыларды беребиз. Убагында өлкөдө жер мафиясы күч алып, жерди пайдалануу ыкмалары бузулган. Мындан улам юристтер мамлекет мунапыс берүүгө аргасыз болду дешет. Эми жер сатууга жазаны катаалдантуу менен мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюлушу керек. Жерди ким сатат? Жерди албетте жергиликтүү бийлик ким? Шаардын мэриясы, айыл өкмөттөр, трансформация болбогон жерлерди сатып атат. Жердин баягы сууга суу же болбосо айыл чарба багытындагы жерлерди дагы сатып берип аткан өтө көп да. Кыргызстан боюнча күндөн күнгө айыл чарба багытындагы, анын ичинде сууга суу менен элдин азык-түлүк менен камсыздап турган жерлер бүгүнкү күндө жер шертинен кыркылып, турак жайга, заправкаларга сатылып кетип атат. Мыйзам долбоору менен жазаны күчөтсөк, канчалык бир деңгээлде бөгөт коюлушу мүмкүн. Кыргызстанда жер тилкелерин трансформациялоо жөнүндө мыйзам 2021 жыл 15 августта күчүнө кирген. Ага ылайык 1,5 мың гектар жерге документ берилери айтылган. Алмагүл Эркебай кызы, Бектурмойдунов, Ош ТВ.